Индиядан, Пакистандан жакынкы кошуналарыбыздан дагы студенттер келип окуп жатышат. Келип окуганда биз аларга жергиликтүү өзүбүздүн маданиятыбызды, кыргыз маданиятын, кыргыз тилин үйрөтүшүбүз абзел. Ал эмне жардам берет? Биринчиси ошол жергиликтүү биздин калк менен тил табышканга, маданиятты үйрөнгөнгө, Кыргызстанды, кыргыз элин, кыргызстандыктарды тааныганга чоң мүмкүнчүлүк берет дагы. Алар Кыргызстанда окуусун бүткөндөн кийин деле, эгерде биз жакшы окутсак, жакшы билим берсек, кыргыз тили жөнүндө, кыргыз маданияты жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө жакшы маалымат бере алсак, алар биздин баягы бүткүл дүйнө жүзүндөгү биздин кандайдыр бир деңгээлде элчилерибиз болуп калат да. Анткени тил жалпы эле дүйнөлүк саясатта, мен бүгүн да жыйында да айтпадымбы, мындай жумшак күч сөздүн жакшы маанисинде soft power деген түшүнүк бар. Ошону алып жүрүүчүсү болуп эсептелет. Ошол маанилүү, актуалдуу маселени талкуулаганга токтолдук. Биз бүгүн ой пикирлерди алсак, Билим берүү министрлиги менен Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы тил комиссиясы дагы катышып жатат. Биз өзүбүзгө бир баягы сунуштама, рекомендацияларды алып, саясатты өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүк болот го деген үмүтүбүз бар. Көпчүлүк убакта коомчулукта суроо болушу мүмкүн, чет элдик жарандарга кыргыз тилин окутуунун канчалык зарылчылыгы бар деген. Бул мен ойлойм, бул өтө зарыл. Анткени булар Кыргызстанда 5 жыл, 6 жыл билим алышат. Булар келгенде кыргыз жергиликтүү эл менен, биринчи кезекте жергиликтүү эл менен баарлашуу үчүн, ошо көчөдө, шаар ичинде ушу жергиликтүү эл менен баарлашып, соода кылуу, көчөдө бир жайларды суроо, же болбосо бир кимдир бирөөлөрдүн суроолоруна жооп берүү элементардык деңгээлде билиши керек дейбиз. А биз бул тил менен кошо биз чет элдик жарандарга биз кыргыз элинин маданиятын, каада салтын, тарыхын ошону кошо беребиз. Андан сырткары эми биз соңку убактарда биз ошо ординатурада, интернатурада окуп, андан сырткары айрым жарандар биздин ушу медициналык клиникаларда иштеп калып атышат, жеке клиника ачып атышат. Алар үчүн дагы кыргыз тилди тереңдеп үйрөнүү өздөрү үчүн абдан маанилүү, керектүү деп эсептейбиз да.